Орто улумдун тарыхы 7-класс. Саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабакта силерге жагымдуу маанай каалайм. Билим деңиз, акыл кайык демекчи. Адам тынымсыз билимге сугарылып, акыл менен жашоону башкаруу керек. Ошондо ийгилик коштойт. Андыктан талыкпай билим алалы. Алгач өткөн теманы кайталап алалы, ал үчүн суроолорго жооп берели. 1. Монгол мамлекетин ким, качан негиздеген? 2. Чыңгыз деген термин эмнени түшүндүрөт? 3. Улус деген эмне? 4. Эмне үчүн Монгол империясы кулаган? Жоопторуна көңүл буралы. Монгол мамлекетин 1206 жылы Чыңгызхан негиздеген. 2. Чыңгыз деген термин күч кубаттуу, бекем, улуу өкүмдар деген маанини түшүндүрөт. Улус Чыңгызхан басып алган жерлерин уулдарына бөлүштүрүп бергенде пайда болгон феодалдык мамлекет. Чыңгызхандын урпактарынын ортосундагы чыр-чатактын корчошунун натыйжасында Монгол империясы кулаган. Силердин жоопторуңарда ушундай болду деп ишенем. Эми жаңы темага көңүл буралы. Биздин бүгүнкү жаңы тема Амир Темирдин мамлекети. Сабактын максатына көңүл буралы. Амир Темирдин империясы боюнча маалымат алабыз. Маалыматты иргеп, өз алдынча жыйынтык чыгаруу көндүмдөрүбүздү калыптандырабыз жана өткөн турмуш, андагы баалуулуктарды зерттөөгө, сыйлоого үйрөнөбүз. Амир Темир, Аксак Темир, Тамерлан деген аталыш менен тарыхта белгилүү инсан. Түрк элдеринин атактуу уулу, дүйнөгө белгилүү полководец, Борбор Азиянын бийлөөчүсү, Шахризяб шаарына жакын Кожойлгар кыштагында Тарагайбектин үй бүлөсүндө туулган. Өмүр бою талап тоногон. Жер ортолук деңизден Чыгыш Түркстанга чейин империя түзгөн. Борбору Самарканд шаары болгон. Тарыхта Тамерландын мамлекети деп аталат. Амир Темир өзүнүн шериги Хусейнди дарга асып, анын жесирине үйлөнгөн. Анткени ал аял Чыңгызхандын урпагы болгон. Чыңгыз ийлерге күйөө бала болуп бийлик жүргүзгөн. 1371 жылы Моголстандан баштап Хива, Герат, Афганистан, Иран, Багдад, Кавказ, Алтын Ордо, Индиянын түндүк тарабы, Кичи Азия, Сирия, Фергана, Талас, Теңир Тоо, Ысык көл аймактарын багындырууга жетишкен. 1389 жылы Теңир Тоодогу Жете өлкөсүнө ири чапкын баштаган. Жортуулда жеңиш менен кайтышкан. 1365 жылы Чырчыктын жанындагы Ылай салгылашуусу болуп өткөн. 1399-1400 жылдары Моголстандык Токой арыстандары деген атка конгон кыргыз жоокерлери айгышкан күрөш жүргүзгөн. 1405 жылы Кытайга жортуулга аттанган. Бирок Амир Темир 71 жашында 200 000 аскери менен Кытайга жортуулга баратып, Атрар шаарына келгенде 1405 жылы 15 февралда каза болгон. Өзүнүн осуяты боюнча Самаркандта өзүнүн көрүстөнүнө сөөгү коюлган. Амир Темир дүйнөдөн өткөндөн кийин бийликке уулу Шахрух келет. Андан кийин небереси Улукбек келет. Улукбек Мауреннахрдык феодалдардын дин кызматкерлери тарабынан 1444 жылы өлтүрүлгөн. Андан кийин Темир тукумунан чыккан Султан Абу Саид келген. Амир Темир адамзаттын өсүп өнүгүүсүн алдыга жылдырган инсан. Самарканд, Бухара, Түркстан, Шахризябск, Герат, Ургенч, Ташкент, Кожент шаарларына архитектуралык курулуштарды тургузган. Азыркы 37 кереметтин катарына кирген имараттар курулган. Билимдүү, илимдүү, чыгармачыл инсандарды баалаган. Аларга казынадан каражат бөлүп берип, шарт түзгөн.
Азыркы Өзбекстандын аймагында бир нече архитектуралык курулуштар сакталып калган. Алар 3 медресенин башы кошулган Регистан чарчасы, Гур Эмир мавзолейи, Биби ханымдын мечити. Темирдин небереси Улукбек бийлик жүргүзгөн мезгилде Самаркандка салынган имараттар атасынын тушундагы имараттардан кем эмес. Чыгаан илимпоз, астроном, гуманист Улукбектин тушунда Самарканд азиялык маданияттын борборуна айланган. Улуу астроном негизги билимин асман телолоруна арнаган. Анын негизги эң башкы эмгеги Зижи Курагани 4 бөлүктөн турат. Календар тууралуу, убакытты өлчөө жөнүндө, планеталардын кыймылын аныктоо, астрономиялык башка маалыматтар. Улукбектин өлчөөсү боюнча 1 жылда 365 күн, 6 саат, 9 минут, 15 секунд бар деп эсептеп чыккан. Улукбектин обсерваториясы азыркы күндө да Самарканд шаарында орун алган. Сабакты бышыктоо максатында убактылуу чынжырча ыкмасын колдонолу. Ал үчүн тарыхый окуяларды жыйынтыгын, натыйжасын жазып чыгабыз. Силердин таблицаңарда ушундай болду деп ишенем. Алган билимдерибизди ийгиликтин тепкичи аркылуу баалайбыз. Эгерде сабак түшүнүксүз болсо, анда көк түстөгү быйтыкчаларды төмөнкү тепкичке жайгаштыргыла. Ал эми тема боюнча түшүнүксүз суроолор болсо, жашыл түстөгү быйтыкчаларды колдонгула. Мен өзүмдүн ишиме ыраазымын деген окуучулар кызыл түстөгү быйтыкчаларды жогорку тепкичке жайгаштыргыла. Үйгө тапшырма. Параграф 29-нчуну окуп, түшүнүү, Амир Темир менен анын небереси Улукбектин Вендин диаграммасын түзүү. Кайык өзүнүн максатына жетүү үчүн багыт алат. Сен дагы максатыңа жетүү үчүн багыт ал. Максатты кенен койгула, тынымсыз аракеттенгиле деп сабагымды жыйынтыктайм. Сабак аяктады. Саламатта калгыла. Бардыгыңарга